Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, жаңы жылыңыздар менен андан кийин сөз баштарынын астына биздин Telegram каналга катталып коюңуздар. Себептеген YouTube'ду VPN аркылуу көрүп калдык. Же VPN аркылуу көрүңүздөр, же болбосо Telegram каналга катталып жана достор менен бөлүшүп коюңуздар. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында кичинекей балдарды окууга тапшыруу боюнча былтыр абдан чоң көйгөй болгон. Көптөгөн биздин кичинекей кичкентайлар окууга тапшыра албай калды, окуй албай калды. Себептеген госуслуга жана moz.ru приложениясы эч эле кабыл албай абдан көп кыйынчылыктар болду. Эми бул кыйынчылыктар балким ошол атайын түзүлгөн кыйынчылыктар болду. Себептеген чет элдик жарандардын балдарын азыраак окутуш үчүн. Быйыл болсо бул жаатынан дагы бир өзгөрүү келди. Мамлекеттик дума жакында эле мыйзам биринчи окууда мыйзамга кабыл алды. Бул билим берүү мыйзамынын 78-беренеси чет элдик жарандын балдары сөзсүз түрдө окууга тапшыруу үчүн орус тилин билиш керек деген абзел деген мыйзам. Ошон үчүн тилекке калышы балдарыбызды орусча билбесе окууга тапшырта албай калабыз. Ошон үчүн ата-энелер эртерээк камданып, кичинекей балдарга орусча үйрөтүп, бул жаатынан болсо биз азыр Кыргыз диаспора кеңеши билим берүү комитетинин жетекчиси Талайкүл айым бар. Ошол айым азыр кичинекей биздин мекендештерди орус тилин окутуу боюнча атайын курс ачып атат. Ошо телефон номерин айтып кетейин: +7 995 904 2006. Талайкүл айым ошо кыргыз кичкентайларды орус тилин үйрөтүү боюнча азыр январдан баштап бир нече курс өтүп, ошол 2025-тин окуусуна мектепке «Здравствуй, школа» деген программа менен окутууга мүмкүнчүлүк азыр түзүлүп атат. Ошого кайрыла бериңиздер мекендештер. Же болбосо өзүңүздөр деле кичинекей баланы орусча үйрөтүп, репетиторлор кылдырып, негизи тест, экзамен сымал болот экен. Окууга тапшыраардын астында ар бир чет элдик жаран тест тапшырат, экзамен тапшырат. Ошо экзаменден өтсө, анан окууга кабыл алат. Ошон үчүн ата-энелер даяр бололу. Алдыда дагы бизде жарым жыл бар. Жарым жылдын ичинде көп нерсеге жетишсе болот. Кичкентайлар зейиндүү болот, бат эле орусча үйрөнүп кетет мекендештер. Ошону дагы эске алыңыздар. Анда урматтуу мекендештер, жарнама катары айтып кетейин. Кыргызстанга буюм берем десеңиздер, жөнөтөм десеңиздер, документ жөнөтөм десеңиздер, аэропортко барып эч кимге жалдырабай эле Осман экспресс деген уюм бар. Волгоградский проспектте биринчи выходтан чыкканда 50 метр эле метродон алы. Ар бир буюмду Кыргызстанга 600 рубльдан өйдө бир күндө эле жеткизип берет бүт булун бурчуна. Телефон номери +7 903 146 0003. Осман экспресс уюму биздин мекендештердики колдоп, бири-бирибизди колдоп, бартап жүрө берели мекендештер. Жаңылыктар болсо айтып турабыз. Ошол экзамен боюнча, тест боюнча дагы далилдүү маалымат болгондон кийин силер менен да бөлүшөбүз мекендештер. Биздин Telegram каналга катталып коюңуздар. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, Кыргызстанга баарыбыз тыйын которобуз. Ошону утуш менен которуңуздар. Кыргызстанда банк компаньон жакшы акция уюштуруп жатат. Тыйын которгондордун 2 айда бир жолу 20 кишиге 50 000 рубльдан акча утушка берип атат. Андан тышкары 25-жылы ким көбүрөөк акча которсо, Бишкектен бир бөлмөлүү баатырды ойнотуп утушка берип атат. Балким ошо баатырдын утуучусу сиз болуп каласыңар. Сбербанктан, Тинькофф банктан жана Мир привилегияден которсоңуздар болот. Мир привилегия приложениясы мекен деген промокод кирсеңиздер, дагы жакшы пайыз менен которосуңар. Эң негизгиси Кыргызстандан банк компаньондун же картасына, же кошелегуна тыйын түшүш керек. Туугандарыңызга айтып коюңуздар, утуш менен которуңуздар.